Ассаламу алейкум, урматтуу Екатеринбург шаарындагы мекендештер, жердештер. Жалпыңыздарга жалындуу ысык салам. Биз ачылганбыз туугандар. Chill зона эс алуу борбору. Буйруса бул жак многофункциональный. Айтып өткөнбүз буга чейин дагы азыр кеңири толук түшүндүрүп берели деп чечтик. Туугандар, бул жак эмне максатта ачылган жана эмне функциялары бар туугандар. Биринчиден бул Chill зона эс алуу борбору. Бул жакта туугандар банкеттерди түрдүү банкеттерди өткөрсөңүздөр болот. Аштарды, аш, плов, куурдак жана ошого окшогон тамактарды заказ кылып, досторуңуздар менен келип эс алсаңыздар болот. Же болбосо кадимкидей ресторандагыдай дасыркон жасатып, заранее заказ кылып, ушундай сонун мыкты банкеттерди өткөрсөңүздөр болот да. Бул жакта туугандар, буга чейин бул заведение кальянный болуп ачылган. Жана бул жакта алкоголь менен кальян гана сатылып турулган ушул убакка чейин. Биз буйруса бул жакты алгандан кийин азыр өзгөртүү киргиздик. Алкогольду алып салганбыз туугандар буйруса. Жана бул жака көбүнчө тамактарды, салаттарды жана ушундай нерселерди киргизгенбиз. Азыр мен толугу менен кандай болот көрсөтүп берем туугандар. Буйруса кухняны, тамактарды бүттүгүнө адал кылып киргиздик. Көбүнчө биздин ушу мекендештерибиз үчүн көпчүлүк азыр адал маселесин соблюдать этип калышкан. Ал бул бир жагынан сүйүндүрөт туугандар. Азыр бияка кирсеңиздер, мына биринчи комната туугандар. Дал ушундай дивандар бар, стол бар. Анан бул жакты көрсөңүз, мыкты качестводагы телевизор бар. YouTube, каалаган видеоңузду көрүп эс алсаңыздар болот туугандар. Гитара бар, жакында аккордеон дагы алып келип коебуз. Ушундай келип, мындай мекендештер өзүбүзгүлөр менен келип туруп, ушундай жакшы эс алсаңыздар болот туугандар. Бул жак болсо, кудум эле ушундай комната, телевизор менен PlayStation бар. Кудум эле ушундай биринчидегидей эле комната туугандар. Жана азыр 3-чү комнатага өтөбүз туугандар. Келиңиздер, бул жака кирсек, 3-чү комнатага. Так, 3-чү комнатада дагы мондай сонун мыкты телевизор бар. Жана оюн сүйүүчүлөргө туугандар PlayStation'дер бар. PlayStation 4-чү. Бирок келип эс алып ойногонго жарайт туугандар. Бул жакта свет көбүнчө айтышып атат, бул жак темный экен депчи. Жок, бул жак өтө эле темный эмес. Бул жакта мондай свет регулировка болот. Мондай бурасаңыздар, жарыкташат, кайра караңгылашат, мондай свет мондай регулировка болот. Бул жөн гана бурагычты бурап, карайтып, агартып алсаңыздар болот. Өзүңүздөргө удобный болот. Көпчүлүк мондай жалгыз үй бүлөсү менен эс алган келгендер же мондай эшикке занавеска тарткызып коюп туруп, мондай светти караңгы кылып отурганды өзгөчө жакшы жактырышат да. Бул жака мисал үчүн байкелер келип калат кээде келинчеги менен. Ошондо бул жака занавеска тартып жабып коебуз. Андыктан көбүнчө мондай жолук салынган эжекелерибиз мындай кандай десем, башка бөтөн адамдар көргөнгө болбогон үчүн ушундай занавеска тартып жабып коебуз. Өзүнүн үй бүлөсү менен кеңири отурушсун деген максатта. Сырттан мындай адамдар көз сала бербесин деген максатта. Түшүндүрө алдымбы, түшүндүрө албадымбы? Бул жака кирсек, бул жакта дагы ушундай комната. Бул жакта деле мондай бурагыч менен светини жарык кылып алсак болот, караңгы кылып алсак болот. Азыр кичине жарыгыраак кылып коеюн. Вот. Бул жака кирсеңиздер туугандар. Бул деген мен кинотеатр деп атап койдум. Андыктан бул жакта мондай кинолор бар туугандар. Бул жакында мондай приставка сатып алганбыз. Бул приставка жана хакерлер тарабынан зашифрованный деп койсо болот, же болбосо бүт кинолордун акчасы төлөнгөн. Келип туруп, 2024-жылкы каякта турат приставка? Все, бияк бетине өтүп алайын. 2024-жылдын кинолору, мисал үчүн Пчеловод жана ошого окшогон мондай Планета обезьян деген кинолор, бүт кинолор туугандар бесплатный. Келип туруп
Дал эле ушундай мындай занавеска тарткызып алып туруп өзүңүздүн досторуңуз менен же болбосо өзүңүздүн келинчегиңиз менен үй бүлөңүз менен келип туруп жакшы мыкты кино көрүп эс алып тамактардан жеп салаттардан жеп кадимкидей эс алып кетсеңиздер болот туугандар. Жана ошондой эле баса белгилеп айта кетчү нерсе, бул жака туугандар алкоголь ичимдиктери сатылбай жана ичкени тыюу салынат. Алкоголь ичимдиктери өтө катуу көзөмөлгө алынды азыркы учурда. Бул жакта болсо туугандар 5-комната көбүнчө футбол сүйүүчүлөр келгенде бардык комнаталар занят болот. Жана ушул жака футбол көргөнү киришет достор. Бул жакта болсо дал ушундай эле телевизор бар. Бул телевизор дагы мыкты качестводагы телевизор. Азыр мен сиздерге буну дагы коюп берип коеюн. Так. Ушундай эле YouTube, ушундай эле мыкты качестводагы роликтерди ушул жактан көрсөңүздөр болот туугандар. Бул ушундай кеңирээк видео кылып жасайын деп чечтим. Вот. Азыр бул мо экрандан силерге качествосы толук көрсөтө албайбыз, бирок келсеңиздер көрүнөт, аябай сонун качестводагы. Анан урматтуу туугандар, таксиде иштеген биздин мекендештерибизге өзгөчө мүмкүнчүлүк кылып, бул жака барга самса, шашлык, манты, ушуга окшогон тамактарды коюп коелу деп чечтик. Андыктан ошо таксиде иштеген биздин мекендештерибизге мондай комната бар туугандар. Кирип туруп, бул жер намазкана. Бул жака кирип туруп, намаз окуп алсаңыздар болот. Жай намаздар бар. Бул намазканасы туугандар. Өзгөчө бул жака келип, ошо түнү менен иштейт. Ошо түндөлөрү жанакы эми таксиде иштеп жүргөндө намазды убагында мечитке барып окуганы шарт болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жака намазканадан кылдык. Туалет бар. Бул жактан ошол туалеттен дарат алып, ошол жактан намаз окуп алсаңыздар болот туугандар. Өзгөчө ошо таксиде иштеген туугандар, мекендештер дагы бул жака жакында 1-2 күндүн ичинде азыр договор кылып атабыз. Самса, шашлык, манты жана ошого окшогон аш, тамактарды алып келип, отдельный контейнер кылып туруп, салып коюп коелу деп атабыз туугандар. Анан тамактын срогу көбүнчө жалп кылышат адамдар. Башка жактарда да эми башка жерде көп туруп калыптыр, андай болуптур деп. Кудай буйруса, иншалла мен сөз берем, тамак 1 күндөн ашык турбайт. 1 күндөн ашык турбайт. Анткени биз башында аз-аздан алып келебиз, 1-2 3-түктөн алып келип коюп туруп, андан кийин уже адамдын санына карап, келишине карап туруп, аларды көбөйтүп, азайтып, ошого карап, эгер ашып кала турган болсо, күнүгө бекерге ашып калган тамактарды эшикке чыгып, ошо Кудай буйруса садака кылып адамдарга берип салабыз. Ашып калган тамак боло турган болсо. Бирок азыр биз курдак бар бизде, наличие. Бирок бир дагы ашып калган күнү болду элек. Бирок ошондой системада иштейбиз буйруса. Тамактар өтө таза жана мыкты болот деген ойдобуз. Кудай буйруса келиңиздер туугандар, келип эс алып. Бул жакта туугандар ошол айткандай эле гитара чертип ойносоңуздар болот, караоке ырдасаңыздар болот. Жана аккордеонду да жакында алып келип коебуз. Кудай буйруса аккордеон чертип өзүңүздөрдүн дос жарларыңыз менен, үй бүлөлөрүңүз менен келип эс алып, сонун мыкты эс алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум.